Рак бул организмдин каалаган бөлүгүн дартка чалдыктыруучу 100дөн ашык оорунун жалпы аталышы. Шишик кайсы органда пайда болгонуна карап, ошол органдын рагы деген аталышка ээ болот. Мисалы, теринин рагы, кандын рагы, ашказандын рагы. Оорунун аталышы шишик рактын буттары сымал тегерегиндеги клеткаларды да чапчып, жайылып өскөндүгүнөн улам аталган. Мен 1 жылдан бери ушинтип ашказаным ооруп кыйналып, анан ушу Бишкекке келгенге өзүм мажбур кылдым. Келип Бишкектен ушу даба таап, ушу ашказаным операция кылып, ушу балдарым, ушу үлкөлөрүм мага ушу биринчи Кудай, экинчи ушулар себеп болуп, ашказанымды операция кылып, эми жакшымын, ден соолугум жакшы. Ушундай жашыраңдарда жаштарга айтып кетет элем, мен эне катары, эже катары, эне катары айтып кетет элем жаштарга. Ушу жашыңардан баштап ден соолугуңарга карагыла, врачтарга кайрылгыла, мага окшогон үлкөлөрүмө кайрылып кетсеңер, менин кайрылуум ушул эле. Республикалык онкология борборунда ашказанындагы залалдуу шишигин операция аркылуу алдырган 63 жаштагы Салкынбүбө Эралиеванын абалы жакшы дейт дарыгерлер. Бул ашказандын чыгы беш бөлүгүндөгү залалдуу шишик диагнозу менен түшкөн. Эми баягы өзүнүн айтканына тамактын өтпөй калышы, баягы мындай себепсиз арыктаганы, алы кетип, кайра баягы тамакты ичкенден кийин кузган мындай немелер менен даттануулар менен кайрылып түшкөн. Биз бияктан текшерип сураганда бул эже өзү айткан, 1 жылдан бери ушу ашказаны дөңкөйүп ооруп, акыркы 2-3 айларда баягы кузуп калганын айткан. Биз бул улуттук онкология борборунан баягы биз обследование кылып текшертип неме кылганда ошондо бизге белгилүү болгон ашказандын ылдыйкы бөлүгүнөн баягы ашказан 12 иличеге бириккен жерден залалдуу шишик табылган. Анан бул жерден мына 20 күнү эжеге операция жасалган. Бул операциянын объему высокая субтотальная дистальная резекция деп аталат. Бул жерден ашказандын баягы 3дөн 2 бөлүгүн алганбыз. Ашказандын теңин алып, өйдө жагын калтырып, таза жагын калтырып, ылдый жагын баягы чогуу залалдуу шишик менен кошо алып салып, анан ичеги менен ашказанды туташтырганбыз. Азыр мына эженин акыбалы жакшы. Ашказан капталдары 3 катмардан турат. Былжырлуу, булчуңдуу жана илешилмек. Залалдуу шишик оорусу былжырлуу катмар клеткасынан башталып, өсүшүнө жараша башка катмарларга да өтөт. Залалдуу шишик оорусу рак клеткаларынан түзүлөт да, ашказандын ички кырында жайгашат. Ашказан рак оорусу бул деген ашказандын эпителиалдуу клеткасынан чыккан залалдуу шишик оорусу. Негизинен бул оору Кыргызстанда залалдуу шишиктер ооруларынын арасында 1-чи орунду алат. Дүйнө боюнча бул алгачкы эң алдыңкы 3 оорулардын тизмесине кирет, рак ооруларынын арасында. Дүйнө боюнча Япония өлкөсүндө 1-чи орунда турат. Ал жерде ашказан рак оорусу 100 000 адамга 90-95 чейин кездешет. Америка Кошмо Штаттар өлкөсүнө тескерисинче 2-3 эле адам кездешет. Кыргызстанда 1-чи орунда ашказан рак оорусу турат, 2-чи орунда аялдардын көкүрөк бези турат, анан 3-үчүсү өпкө рак оорусу турат. Жылына Кыргызстанда 100 000 адамга 40 адам кездешет. Ашказан рак оорусу 100 000 адамга 40 адамга чейин кездешет. Ашказан рагынын күчөшүнө өнөкөт гастрит оорусу, язва, аскандуулук, иммундук системалардын алсыздыгы оорунун өрчүшүнө жол түзөт. Ашказан рагынын пайда болуу себептери медицинада толугу менен так изилденип чыга элек. Бирок пайда болуунун бир нече жолдору аныкталган. Бул оорудун себепкерлери биринчи бул медицина илимдеринде фактор риска деп коет. Фактор рискаларды айтсак, бул биринчисинен бул тамактандыруу маселеси. Аябай көп курулган тамак жегендердин арасында рак оорусу, ашказан рак оорусу көп кездешет. Экинчиден нитрат жана натрий кошундары көп болгон тамактарда кездешет. Жана B12 витамини аз тамак ичкендердин арасында кездешет.
өзгөчө тамеки тарткан, арак көп ичкен адамдар да кездешет. Көбүнчөсү бул ооруду, ашказан рак оорусу эркектерде кездешет албетте. Анан экинчиси бул 40 жаштан кийинки оору, 40тан 50ге чейин кездешет көбүнчөсү. Ашказан рагы жаңы башталганда белгилүү бир симптомдор билинбейт. Бирок ашказан рагы өөрчүгөн сайын төмөнкүдөй симптомдор пайда боло баштайт. Залалдуу шишиктердин ооруларынын эң кооптуусу бул симптомдорду аябай кеч бергени. Себеби башыңкы стадияларында ашказан рак оорусу симптом көп деле бербейт. Аны эми симптомалык признаков Савицкого деп биздин илимдерде атала турган бир симптом бар. Ал болсо жөндөн жок адамдын алсырашы, алын кеткени, мындай тамактыкты көп жей албай калганы, эттүү тамакты көргүсү келбей калышат. Ошону синдром малых признаков Савицкого деп коет. Бирок бул түздөн түз рак оорусунун симптому деп туруп айтканга оор болуп калат. А негизги рак оорусунун симптомдору аябай кеч болгондо, уже 3-4 стадияга өтүп кеткен учурда пайда болот. Ал болсо адамдын себепсиз арыкташы, кусушу, тамак өтпөй калышы, заңдын капкара болуп калганы жана ашказан тушу ооруп калат. Ашказан рагын бир гана операция жолу менен дарылоого болот. Операция жасоодо кээде ашказандын жарымын же толугу менен алып койгон учурларда кездешет. Эгер ашказандагы шишик жандагы органдарга өтүп кеткен болсо, ал органдарды да алууга туура келет экен. Ашказан рак оорусунун алтын стандарты деп койгон бул операция жолу менен дарыланат. Эгер бул шишик өтүшүп кетпеген болсо, эгер бул шишик алына турган болсо, ашказандын же 3/2 бөлүгү кесилет, же болбосо ашказан толугу менен алынат. Андан кийин метастаздар кетпеш үчүн химиотерапия жолу менен дарыланат. Бирок негизги дарылоо жолу ашказан рак оорусунда бул хирургиялык жол. Эгер хирургиялык толугунан алынбаса, хирургиялык жардам этүүчү операциялар бар. Ашказанга мисалы ичи карын тигилип коет, шишиктен өйдө жагына, же болбосо толугу менен алынат, бирок метастаздар калып кетет. Ал деген паллиативный операция деп коет. Ал адамдын өмүрүнүн сапатыны жогорулатуу максаты менен жасалынат. Экинчи жол болсо ал химиотерапия берсе болот. Кээ бир учурларда химиотерапиядан кийин бейтаптын акыбалы жакшы болуп туруп, шишик кичирейип, кайтадан операция жолуна алса болот. Андай учурларда кездешет. Адам жашай берет, себеби биз адамга ичи карындан резервуар куруп беребиз, ошол жерге тамак түшөт, бирок бейтап ар бир 2-3 саат сайын мындай жумшак тамак жегенге мажбур болуп калат. Бирок ошондой болсо дагы бизде улуттук онкология борборунда ашказандан операция болуп туруп кийин 10-20 жыл, 30 жыл жашаган адамдар деле бар. Ден соолугуңду оорубай туруп ойло демекчи, ар бир оору башталганча алдын алса болот. Ашказаныңыздагы залалдуу шишиктин пайда болуусун каалабасаңыз, тамак рационуңуздан туздуу, сүрсүтүлгөн, ышталган азыктарды чийип салып, жашылча жана мөмө жемиштерди көбүрөөк жегенге аракет жасаңыз. Андан тышкары тамеки тартып, алкоголь ичимдигинен толугу менен баш тартууңуз туура болот. 60-70% өтүшүп кеткен учурда келишет. Ал деген биринчисинен Кыргызстандын жарандары убагында көрүнбөйт. Себеби ашказан рак оорусуна өтүшөрдөн мурун адамдарда ар бир хронический өткөн оорулар кездешет. Ошон үчүн ашказан ракынын алдын алуу биринчи жолу ал ашказанды ар дайым текшертип туруу. Мисалы Жапония өлкөсүндө жумушка гастроскопия өтпөстөн жумушка такырынан алынбайт, жана жылына 2 жолу ар бир жаран өтүш керек. Себеби ал жерде бул ашказан рак оорусу бул ошого каршы программалар иштетилип, национальный улуттук деңгээлине чыгарылган. Ошол боюнча трудовой кодекске да өзгөрүү киргизишкен. Ошондуктан ошолордун опытына таянсак, Кыргызстанда деле ошону колдонсок болот. Ар бир жаран эң аз дегени жылына 1 жолу гастроскопиядан өтүп жүрүш керек. Азыркы учурда бул
язва жана гастрит оорусунун себепкери деп табылган хеликобактер пилори деп табылган. Ошондуктан ар бир жаран гастрит же язва оорусу бар адамдар ошол хеликобактер пилориге каршы дары ичип койсо, ошол оорулардан айыгып калса, ал деген кийин залалдуу шишикке өтүшпөй калат. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ден соолугун карап жүрүш керек. Мурункундай азыр профосмотр деген нерсе жок, алдын алуу каралып көрүшпөйт. Ошон үчүн эгер ар бир адамдын ашказаны ооруп же болбосо арыктай же болбосо мындай зарына болуп жүрсө, ал адам түздөн түз гастроэнтерологко кайрылып, ал жерден ашказанын текшериш керек.